Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын түз эфиринде кайрадан бетме-бет берүүсү. Бүгүн биз саясат жана ыйман темасынын алкагында маек курабыз. Бул үчүн биз Жалал Абад шаарындагы Достук мечитинин имамы, дин аалымы Дилмурат Ажы Орозовду конокко чакырганбыз. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Ал эми берүүнү мен Өткүрбек Рахманов алып барамын. Эгер сизди кызыктырган суроолор болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерине жиберсеңиздер болот. Мындан сырткары биз YouTube, Facebook баракчаларында дагы түз беребиз. Суроолоруңузду ошол баракчалардан аркылуу да берсеңиздер болот. Анда эмесе мен суроолорду берип баштайын. Дилмурат Ажы, өзүңүзгө жакшы белгилүү болгондой, биздин Кыргызстандын башкы мыйзамында, конституцияда дин мамлекеттен ажыратылган деп көрсөтүлгөн да. Бул сөздүн, ушул көрсөтмөнүн түпкү маңызы эмнеде жатат? Канчалык ушуну биз туура же туура эмес деп айта алабыз? Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah, амма бад, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах Таала бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Аллах Таала бардыгыбызды туура жолго баштап, сөзүбүздү түшүнүктүү кылып, адамдарга, элге, мусулмандарга жеткиликтүү кылган болсун. Сурооңузга келе турган болсок, албетте Кыргызстандын баш мыйзамында, конституциябызда ушул берене бар. Бул дегени эч бир дин Кыргызстанда мамлекеттик дин болуп эсептелбейт. Мамлекет кайсы бир диндин тарабын албайт. Же болбосо мамлекет өзүнүн ишин кайсы бир диндин көрсөтмөлөрүнө негиз жүргүзбөйт. Бардык диндин башчылары же болбосо дин кызматкерлер мамлекеттик иштерге, процесстерге, ошонун катарында шайлоого же болбосо кайсы бир мыйзамдарга, ошол нерселерге катышпайт. Кайсы бир саясий партияга басым жасабайт. Ошондой эле динге негизделген саясий партиялар түзбөйт. Кыргызстандын баш мыйзамында ушул нерселер ушундайча көрсөтүлгөн. Башка суроо, бул канчалык бүгүнкү күндө биздин менталитетибизге, элибизге бул туура келеби келбейби деген бул башка суроо. Бирок биздин баш мыйзамыбызда ушундай деп жазылган. Андай дегенибиз менен бизде мамлекет башчылары, ошол эле саясий партиялардын жетекчилери, депутаттар, министрлер болобу, көп эле ошо чиновниктердин көпчүлүгү эки сөзүнүн биринде Кудай сөзүн кошуп сүйлөйт, мечиттерге барып намаз окуп, диний бир талаптарды аткарып аткандарын деле бир көрүп турабыз. Дегеним, жетекчилик кызматтагы адамдарга байланыштуу ушул ислам дининде бир үлгү боло турган ушуларга чындап ушул диндин амалын кылып, чыныгы бир жетекчилик сыпатын көрсөтө алган бир ислам тарыхында ушундай учурлар барбы? Кудайга шүгүр, жана сиз айтып өткөндөй, Кыргызстанда статистика боюнча 90%дан ашуун эл ислам динин карманат деп айтылат. Алхамдулилlah, мусулман бардыгы. Ошонун катарында ошол мусулман элдин ичинен шайланып барган жетекчилерибиз, депутаттарыбыз көпчүлүктөрү мусулмандар. Кабарыбыз бар, көптөгөн депутаттарыбыз ачылык сапарына барып келишти. Көптөгөн депутаттарыбыз намаз окушат. Керек болсо мамлекет жетекчилери намаз окушат. Ар бир ишин бир Аллах Таалага жаккандай кылып, элге туура келгендей кылып аткарышка аракеттери бар. Бул нерсеге көп шүгүр кылышыбыз керек. Биздин кабарыбыз бар, жакында биз парламентке бир зыярат кылган барганыбызда, ошол Ак үйдүн, Кыргызстандын эң баягы жетекчиликтин эң туу чокусу, бийликтин эң туу чокусу отурган жерде 3-кабатта кабатта мечит бар. Керек болсо ошол жерде 5 убакыт намаздан ташкары жума намазы да окулат экен. Ал жерде иштеген көп адамдар намаз вактында шарттар түзүлгөн, таарат кылып намаз окушат экен. Кудайым Таала бардыгыбыздын пенделигибизди, ошол ибадатыбызды, кулчулугубузду кабыл кылган болсун.
Бул биринчи көп шүгүр кыла турган маселе. Экинчи маселе Умар разияллаху анху деген сахаба өткөн. Халифалардын экинчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кийин биринчи халифа Hazreti Abu Bakr Siddiq raziyallahu anhu, andan keyin Umar raziyallahu anhu bo'lgan. Umar raziyallahu anhu'nu aytishат, mana shu elga, musulmonlarga, qolaversa butkul odamzodga bu kishining o'zining yurish turishi bilan bu kishining qilgan yetekchilikdagi bu kishining peyili, bu kishining tutgan yo'li ulgu. Адамзат мындай адамды бизге падыша болсо эле шундай адам деп арзуу кылып өтөт. Мындай адам кайра келбейт дейт да. Уламалар шундай дейт. Hazreti Abu Bakr Siddiq разияллаху анхуну ошол пайгамбарыбыздан кийин мамлекеттин ишин, ислам коомунун ишин алып кетет деп биринчи шайлагандагы Умар разияллаху анху болгон. Умар разияллаху анхунун бир канча рываяттар бар бул кишинин элди кармагандыгынан. Эң негизгисин алып көрө турган болсок, бул киши күндүзү элге сүйлөгөн сөздөрүн кечинде отуруп не деп койдум деп бардыгын өзүнө эсеп берет экен. Көпчүлүккө сүйлөгөн сөзүндө, жеке адамга сүйлөгөн сөзүндагы өзүнө эсеп берет экен. Анан кетирген катасынан ыйлайт экен. Аллах Таалага тооба кылып, Кудайым, мен ушул адамга туура эмес мамиле кылып койдум окшойт, же ушул жерде туура эмес сүйлөп койдум. Мен сенин алдыңа барганда эмне деп жооп берем деп ыйлайт экен да. Ыйлай бергенинен көзүнөн аккан жаштын изи жүзүнөн арык болуп калган дейт да. Өмүрүнүн акырында шундай акыбалда болгон дейт. Анткени Аллахтын алдына баргандагы бере турган эсептен ошончолук корккон. Бул киши бир мисал кылып айта турган болсок, Куддус шаары фатх болгондо, башкача айтканда Куддус мусулмандардын колуна өткөндө, элдин баары кубанып атышат, сүйүнүп атышат да. Бул киши бир чекеде туруп ыйлады дейт. Шунда Халид ибн Валид деген аскер башчы келип, биз жеңдик го, мына биз айткандай болду го. Эмне үчүн сиз ыйлап атасыз дегенде, мен жеңиштен кубанып атам. Бирок бир заман келип, ислам алсыз болуп, адамдар динден жүз үйрүп кеткен бир күнгө келип калабызбы деп шундан коркуп атам деп ыйлаган экен. Эмнеге? Анткени бул киши чыныгы адилеттүүлүктү, чыныгы адамгерчиликти исламдан тапкан. Анда кийинки суроолорубузга өтө берсек, азыр биздин Кыргызстандагы саясий кырдаалдан өзүңүз жакшы кабарыңыз бар. Кээ бир партиялардан партияларга өткөндөр, кээ бир партияларды өзүнө каттатып алгандар болуп атат. Анан кээ бир партияларды жаңы партияларды түзүп кеткендер дагы болуп атат. Эми партиялык система экен, партияга байланыштуу көп ар кандай окуялар орун алып атат. Деги эле ушул партияларга байланыштуу жүргүзүлүп жаткан саясат канчалык бизге туура болуп атат? Мисалы, көпчүлүк партиялык система өзү туура эмес болуп атат. Кыргыз эли ансыз деле өзү уруу болуп, анан башка дагы ар кандай белгилер менен бөлүнүп келген эле бириктирүүнүн ордуна бул партия кайра тетири реакция берип атат дегендей кылат. Сиз кандай ойлойсуз? Мен ойлойм, ар бир иште коомдогу өнүгүү иште, өнүгүүдө, коомдун ичиндеги өнүгүүдө баардык адам бир нерсе кыла бербейт. Коом үчүн бир нерсе жасай бербейт. Коомдун ичинен чыккан азаматтар болот. Демек, ошол чыныгы адамдык фактор чоң роль ойнойт мындай учурда. Биз кээде ушундай кырдаалдарды көрүп, мына башыбыздан бир эмес 2 революция өткөздүк. Ушуга окшогон окуялар дагы элдин ичинде, мына кече 90-жылдагы окуялар, андан кийин кече 2010-жылдагы окуялар. Мен ушул нерселерди карап туруп, мен айтам, кимдердин колуна калып кеттик? Бул бечара эл кимдердин колуна калып кетти? Биз кимдерди карап калдык? Биз карап турган адамдар, биз ишенич билдирген адамдар биз үчүн эмне кылып атышат? Эмне кылып атышат? Маселе ушунда турат да. Биз шайлаган ошол кишилер
бизге кызмат кылабыз дейишкен. Бирок бүгүн кандай кызмат кылып атат? Бүгүн элдин биримдиги жөнүндө, бейпилдиги жөнүндө, коопсуздугу жөнүндө, илим билим маселеси жөнүндө, элдин ден соолугу жөнүндө канчалык даражада кам көрүлүп атат. Тегерегибиздеги, жакап элибиздеги коңшу мамлекеттер менен болгон мамиледе кала берсе ушул өзүбүздүн эле мамлекеттин ичинде канчалаган түрлүү улуттар жашайт, уруулар жашайт жана өзүңүз айтып өткөндөй ушулардын биримдиги жөнүндө канчалык кам көрүлүп атат, канчалык туура саясат барып атат. Бул өтө чоң маселе. Биз эч качан ойлобошубуз керек. Баягы коробканын ичинде отурган адамдар биз эмне кылсак сыртта эч ким көрбөй атат деп. Элдин ичинде бардык нерсени туюп турган, көрүп турган, билип турган, бардыгына баа берип турган, түнү күнү Кудайдан сурап дуа кылып турган, Кудайым буларды туура жолго сал, буларды адаштырба, элге журтка бир пайдалуу иштерди кылыштыкка багыттагын деп дуа кылып турган жакшылар бар. Ошон үчүн мен айтам, кээ бир иштерди көрүп туруп, кимдердин колуна калып кеттик деп ачынып кетем да. Жетекчилер боюнча сөз болуп атпайбы? Ушул жетекчилердин бир жоопкерчилиги кандай каралат шариятта? Мисалы, район жетекчиси бар, областын жетекчиси бар, өкмөт башчысы бар, мамлекет башчысы деген. Ушуларга элдин жашоосундагы кыйынчылыктар, өлкөнүндөгү мына болуп аткан проблемалар, көйгөйлөрдүн чечилбей атышы, мына сиз өзүңүз жана айтып кеткендей элдердин чакырлардын саны мына 1.600.000 жетти деп айтылып атат. Ушуларга бир диний көз караш менен караганда бир жоопкерчилик болобу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү хадисинде айтат: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи." Хадис шундай деп башталат: "Силердин бардыгыңар башчысыңар жана кол астыңардагылардан жоопкерсиңер" дейт. Сураласыңар дейт. Демек, ата өзүнүн аялы, үйү, бала чакасы жөнүндө суралат кыямат күнү. Кандай тарбия берди, эмне берди, кандай тамак аш берди, адалдан жедирдиби же арамдан жедирди, ушу жөнүндө суралат. Эми бир айылдын башчысы ошол айылдын эли жөнүндө суралат. Айыл өкмөттөгү эл жөнүндө суралат. Райондун жетекчиси ошол райондогу эл жөнүндө, облустун жетекчиси облус жөнүндө, мамлекеттин башчысы ошол мамлекеттеги эл жөнүндө суралат. Кыямат күнү суралат. Бир алым бир кафырдын окумуштуусу менен, башкача айтканда Кудай жок деген баягы атеист менен сүйлөшүп калыптыр да. Атеист ага Кудай жоктугун далилдешке аракет кылды. Ошондо алым айтат: "Сен айткандай макул" дейт, "Сен айткандай" дейт. "Өлүп топурак болуп кетсек" дейт. Өлгөндөн жерге коюлуп топурак болуп кетсек. Дүйнөдө кылган жакшылык жамандыктарыбыз жөнүндө суралбасак, жакшылыктарыбыз үчүн сыйлык албасак, жамандыктар үчүн жаза көрбөсөк, мен өмүр бою даарат кылып, намаз окуп, элди жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарып, орозо кармап, закат берип, илим окуп өткүзгөн өмүрүм үчүн эч ачынбайм дейт. Бирок мен айткандай болуп калсачы дейт. Кыямат күн болсочу, жоктон бар кылып жараткан зат бизди топуракка айланып кеткен денебизди кайра чогултуп жерден чыгарып алсачы, анан биздин ар бир кылган ишибиз үчүн сыйлык же жаза белгилесечи, ана ошондо сенин акыбалың эмне болот деген экен да. Биз мусулмандар өлгөндөн кийин кайра тирилишке ишенебиз, ошон үчүн мусулманбыз. Биз жан бөлөк, дене бөлөк экендигине ишенебиз, ошон үчүн мусулманбыз. Биз кыямат күнү жерден чыгып Аллахтын алдында туруп, дүйнөдө кылган жакшы жаман ишибиз үчүн эсеп бериштикке ыйман келтиребиз, ишенебиз, ошон үчүн мусулманбыз. Биз мусулманмын деп койгон бир жанагы мүчөлө болуп койсоң болду, анан каалаганын кылып жүрө бересиң деген маселе жок. Айрыкча мына Кыргызстандын калкынын 90%га жакынын мусулмандар түзөт деп жана өзүңүз дагы айтып кеттиңиз. Статистикада деле ошондой көрүнүп турат. Эми мындай бир ойда, ушул саясатчылар кайсыл бир жол менен элдин канчалык көп элдин колдоосуна ээ болсо, канчалык көп элдин добушун алса, ошончо жакшы го аларга. Эми балким ошол диндар болуп көрүнүп туруп, ошол массанын добушун алууга, массанын колдоосуна ээ болуу үчүн ушул исламды мындай саясий максаты үчүн пайдаланган
пайдаланып жаткан болушу мүмкүнбү? Толук мүмкүн. Анткени сөзүбүздүн башында айтып өттүк. Биз дин алымдары кийлигишпейбиз. Бирок ошол эле учурда бүгүн ошол электорат шайлоочу мусулмандардан. Мусулмандар бүгүн баягы адамгерчиликти белгилеген нерседен көрө жанагындай намаз окуп, орозо кармап, ушундай болгон нерселерге көбүрөөк алданып калып атышат. Көрүп жүрөбүз да, намаз окуйт. Ошондой күндөрдө айт намазга барышат. Биз өзүм Бишкекте бир айт намазды окуганымда, чоң эле адамдын аркасында ошол намаз окудук. Андан кийин телевизордон бир канча жолу мас болуп жүргөнүн көрдүк. Ошондой нерселерди көрүп калдык. Мен ушундай кээде ичип деле коем деген сөздөрүн уктук. Анан кийин бул эки жүздүүлүктөн бөлөк нерсе эмес. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, биздин эл ошол 90% мусулман деген, өзүм мусулманмын деген эл көбүрөөк жоопкерчиликти сезиш керек. Ошондой эки жүздүүлүккө алданып калбаш керек. Алданып калбаш керек. Мечит салып берди. Мечит салып берди деп туруп, арабтардын баягы спонсорлугунда мечиттерди салып берип, анан атасынын атын койдуруп алып, анан арабтарды чакырып мечиттин ачылышында өздөрү ат минип тоң кийген чоңдорубузду көрүп жүрөбүз. Атасынын атын койдуруп алат. Акчаны болсо кайсы бир Саудиянынбы же Эмираттынбы же Катардынбы бир бай берди дейт. Мен кээ бир учурда шу жерде дагы мечит жөнүндө айтып кое турган болсок, ушу Кыргызстанга мечит курдуруп аткан арабтар ушул карып калган учурда пенсиясын топтоп же болбосо баягы бизнес кылганда ошол бизнесинен бир атайын бир бөлүгүн ажыратып, же болбосо бала чакасына сарптай турган, башка бир хайырлуу иштерге сарптай турган акчаларын ушул Кыргызстанда мусулмандар намаз окуй турган жайга, мечитке муктаж экен деп бизге жөнөтүшөт. Алар акчасы көптүгүнөн, баягы көпкөнүнөн каяка коюшун билбей жөнөтүп аткан жок. Бизде, мисалы үчүн, бир көчөдө 20-дан 30-дан ресторан, кафе, тойкана, анан кийин ал тойканалардагы болуп аткан окуялардын баардыгын билебиз. Ошол байлардын баардыгы ошол нерсеге сарптап атат. Бай эмес эле адамдар жөнөтүшөт кээ бир мечиттерге акчаларды. Биздин болсо төбөлдөрүбүздөн кээ бир адамдар ошондой мечит салдырып, арабтын акчасына, анан атасынын атын коюп алып, анан өздөрү жанагындай мен салдырдым дегендерин да көрүп жүрөбүз. Бул эмнеге? Ошол эле сиз айтып өткөн добуш алыш үчүн, очко алыш үчүн болуп аткан иштердин бири. Анан коррупцияга каршы күрөш багытында дагы көп мындай эффективдүү иштер жүрбөй аткандай сезилет да. Мисалы 30 жылдан бери коррупцияга каршы күрөш болуп атат, бирок токтобой, тыйылбай, кыскарбай айтканы баарыбызга белгилүү болуп турат. Буга эмне себеп болуп атат? Балким бул жерде дагы ошол эле куру сөз, коррупцияга каршы күрөшөбүз деген сөз, уран бар. Сапат жок болуп аткан болушу мүмкүнбү? Исламда өзү деги эле мыйзамды алып карай турган болсок, тыюу салынган нерсенин аркасында ошол нерсени кылсаң жаза бар деген нерсе болуш керек. Жазасы болуш керек. Мисалы үчүн адам өлтүрсө, ал ошого жараша кээ бир мамлекеттерде түрмө жазасын, кээ бир мамлекеттерде өлүм жазалары бар. Ошондой эле каракчылык кылган болсо, исламда мисалы үчүн каракчыга өлүм жазасы колдонулган. Уурулук кылган болсо колун кескен. Ошон үчүн адамдар кылбаган, зына кылган болсо таш менен уруп өлтүргөн. Ошон үчүн бул ушундай окуялар болгонбу, таш менен урганбы бирөөлөрдү пайгамбарыбыз заманында? Жок, болбоду мындай окуя. Бир окуя болду. Пайгамбарыбыздын алдына бир аял келип, мен ушундай иш болуп калды деди. Пайгамбарыбыз, сен адашып атасың, бар ишин кыл деди. Кете бер деди. Пайгамбарыбыз ырайымдуу пайгамбар эле. Ал аял келип, кандай аялсың, сени мен кете бер десем деле болбой. Я Расулалла, мен ушул күнөө менен Аллахтын алдына барыштан коркуп атам. Алланын алдына барганда мен ушул күнөөм үчүн тозокто түбөлүк калыштан коркуп атам. Ошон үчүн мага жаза бериң деп келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Кур'анда Аллах Таала айткан, төлөп кел деди. Төрөгөнү кетти. 9 айдан кийин баласын төрөп көтөрүп келди.
Пайгамбарыбыз айтты, сен кайра кеткин dedi. Аллах Таала Кур'анда емізгін 2 жыл деген. 2 жыл емізіп келген dedi. 2 жылдан кейін баласын нан жей турган кылып жетелеп келди. Анан кейін ошол аялды урушка буйруду. Аял уруп өлтүрүлгөн убакта пайгамбарыбыз ыйлады дейт. Сахабалар сурашты, эмнеге десе, мен ошол аялды дейт бейиште көрүп атам деди. Эмнеге десе, Аллахтан шунчалык коркот экен, тозоктон шунчалык коркот экен, ошол иш үчүн келип ушу дүйнөдө жазам алып кетейин деп айтты дейт. Азыр акыреттеги жазадан коркпойт адамдар. Кала берсе башчыларыбыз да коркпойт. Аллахтын алдына барганда эмне деп жооп берем деген нерсени азыраак ойлонуп калышты. Аллахтан корк деген адамды жаман көрүшөт. Кудайдан коркпойсуңбу деп көрүн бирөөгө шунчалык жаман акыбалга түшүп калат да. Сиз менен сүйлөшкүсү келбей калат. Неге? Анткени бир фитратта, жаратылышта Аллахтан коркучтугу бар, бирок Аллахтан корк деп эстетилгенде жана жаман ишин кыла албай калыштан, ошол нерсени ишке ашыра албай калыштан коркот. Мен айтайын дегеним, ар бир ошол коррупция бул каракчылыктын бир түрү. Мисалы үчүн бирөөдөн пара алган, бир пара алганда акты кара дейиш үчүн, же караны ак дейиш үчүн, туураны ката дейиш үчүн, же катаны туура дейиш үчүн, же мүмкүн эмес, кылыш мүмкүн эмес тыюу салынган бир ишти ишке ашырып жибериш үчүн, же кылыш керек болгон ишти кылбай коюш үчүн пара алат. Караңда паранын жамандыгын караң. Бул биринчи. Экинчи, мамлекеттин санын кесип таштап атпайбы? Кандай кылып? Мисалы үчүн, мынакей элдин баары билет бул нерсени. ТЭС жөнүндө, жанагы тарых музейибиз жөнүндө сөздөр канча айтылып атат. 100 сомго кылган ишин 500 сомго кылды деп жазып атса, базарда 2,5 миң тура турган кычкачты $600 турат деп жазып атса, мисалы үчүн да. Анан кийин ошол акчаны ким төлөйт эртең Кытайга? Эртең ушул мамлекет төлөш керек. Анткени мамлекеттин гарантиясы менен келген ал акча. Анан туруп мен айтам да, кимдердин колуна калды, кандай адамдар? Баягы балалыгыбызда, жаштыгыбызда Индия кинолорун көп көргөн биздин тең туштарыбыз, жанагы Өзбекстандын артисттери менен бирге ойногон Али Баба, анан 40 каракчы деген бир кино бар эле. Ошол эле Абу Хасан 40 каракчынын башчысы, анан ошол эле киши теги эмненин шаардын амири да. Мен ушул нерселерге таң калам да, кантип ошол заманда да болуп турду ушундай нерсе. Азыр мындай Абу Хасандар көбөйүп кетти да. Элге чыгып башка сөз кылып, чындыгында бөлөк иш кылып, ошол эле элдин төлөп аткан налогун өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштетилген карызды төлөшкө сарп кылып, мен айтат элем, инсаф кылыш керек. Инсаф кылыш керек. Бардыгыбыз өлөбүз, бардыгыбыз кара жерге киребиз, Аллахтын алдында эсеп беребиз. Биз канчалык дүйнөнү жакшы көрбөй эле 1000 жыл жашабайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадис бар, менин үммөтүм 60-70 жыл эле жашайт деген. Ошол 60 жылдын ичинде, 70 жылдын ичинде жан талашып, арам ишти, жаман ишти кылып алганга шашылбастан жакшы иштерди бир тарых жаратып кетишке. Биз кеткенден кийин элибиз бизди жакшылык менен эстеп калышка бир жакшылыктарды кылып кетпейлиби деп чакырып кетет элем да. Мына кечеги күнү биздин кесиптештер даярдаган материалда дагы көрдүк да, мына дыйкандарга ушул коррупция, жемкорлук, айрыкча мына бажыдагы жемкорлук деп белгиленди. Дыйкандарыбыздын дагы ишине тоскоолдук кылып аткандыгы боюнча мына сиздин дагы бир-эки ошол жерде интервьюларыңызды уктук. Чындап эле бул бажы тармагындагы коррупция биздин жалпы мамлекеттик бюджетке эмес, катардагы дыйкандарды дагы аксатып атабы азыркы маалда? Албетте, коррупция деген нерсе бул баягы илимий аталышы, паракорлук дейли, жемкорлук дейли. Бул өтө жаман нерсе. Караңда, ошол дыйкандарыбызды кендирин кесип атат, чарбадарларды, өндүрүшчүлөрдү, андан тышкары ошол жүктү ташыгандарды, эң негизги ушул мамлекетибиз үчүн түшүш керек болгон бажы төлөмдөрү төлөнбөй атпайбы? Бул нерселер жашыруун өтүп атпайбы, бекитип өтүп атпайбы? Ал нерсени бекитип өтүлгөндүгү үчүн Кыргызстанга киргенден кийин кыргызстандык өндүрүшчүлөр өндүргөн нерсенин өздүк баасынан эселеп арзан сатылып кетип атпайбы?
четтен алып келгенден кийин аны тез сатып жоготпосо ачып кетет. Кыргызстандыктар өзүнүн өндүргөн нерсесин сакташка мүмкүнчүлүгү бар, өзүнүн жайлары бар, складдары бар. Булар андай кылбайт да, тез алып келет, тез сатып жок кылыш керек. Ошонун ичинде арзанга сатып бергенден кийин биздин Кыргызстандын өндүрүшчүлөрүнө ошончолук чоң зыян келип атат да. Бул дагы Кур'анда Аллах Таала айтат: "Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Таавану алал бирри ват тaqwa ва ла таавану алал исми вал удван." Силер жакшылыкка жана таква ишке, Аллахтан корккон адамдарга жардам бергиле, таквалууларга жардам бергиле. Жана күнөө боло турган, жана душмандык келтирип чыгара турган ишке жардам бербегиле деп. Бул Аллахтын буйругу. Мен ойлойм, бул нерсени имамдарыбыз тынымсыз минбардан туруп, мейрептен туруп элге айтып атат. Бирок ошол эле ушул нерсенин жоопкерчилигинде турган адамдар муну кабыл алып атабы, кабыл албай атабы, бул башка маселе болуп атат да. Кандай кылыш керек? Мисалы исламда кандай каралган? Жемкорлук, коррупция, шуурулук, мамлекеттин мүлкүнө кол салгандарга бир жаза жагы шарият боюнча мисалы кандай каралган? Пайгамбарыбыз ар бир нерсени бизге өзүнүн өрнөктүү жашоосунда таалим берип өттү. Жана айтып өткөндөй эле Умар разияллаху анху бир окуясы эсиме түшөт. Умар разияллаху анху ошол мечитте багымдат намазын окугандан кийин бойронун үстүндө жатып эс алып атты эле дейт. Камыштан токулган бойро бетине батып кетти дейт. Падыша, дүнүйөнү сурап турган зат. Бизге окшогон кичинекай мамлекет болгон эмес, халифалык канча жерди ээлеп турган жакшы билебиз да. Болуп дагы Умар разияллаху анхунун заманында дүнүйөгө ислам жайылган, халифалык кеңейген. Анан бир элден элчилер келип калды. Элчилер келди, туруп элчилер менен көрүштү. Элчилер таң калды. Анткени элчилердин бар жогу алтын тагынчактар, кымбат баалуу кийимдер, ал бул киши болсо эски чапанда бир акселде деп отурат. Анан келип көрүштү. Анан сөз баштайын дегенде бир адам жүгүрүп келип айтты: мамлекеттин закатка келген бир төөзү жоголуп калды дейт да. Мамлекеттин төөзү жоголуп калды. Умар разияллаху анху элчилерди таштап төөнү издегени кетти. Сахабалар айтышты: "Амир эль-Муминин, бу элчилер, төө табылар, булар келип кете берет" дейт. "Мен Аллахтын алдында" дейт, "мамлекеттин мүлкү үчүн жооп берем" дейт. Кетип төөнү издеп тапты. Өзү издеп тапты, алып келди. Бир жерде чөгүп жатканда карышкыр өркөчүн чиштеп койгон экен. Жанагы жерди жууп тазалап, майлап атканда Али разияллаху анху келип ыйлады карап туруп. "Эмне ыйлайсың, Али?" дейт. Момундардын амири, момундардын падышасы, сизден кийин келе турган падышанын ишин жаман кыйын кылып таштадыңыз" дейт. "Бир төө үчүн ушундай кыласызбы?" дейт. Умар разияллаху анху: "Бул бир төө экен, мамлекеттин бир төөсү экен, бир улагы жоголуп калса мен издемекмин" дейт да. Бизде канча нерселер түп орду менен жок болуп кетип атат. Муну издеген адам жаман болуп калып атат. Мынча нерсени урдап коюпсуң, муну коюп кой жайына деген адамды жаман көрүп атпайбы? Ошол коррупция менен күрөшкөн адамды жаман көрүшүп атат. Сен эмнеге урдадың? Кой жайына. Кудайдан корк, элден уял деген адамды жаман көрүшүп атпайбы? Мен айтам, балким элибиз инсаф кылса, элибиз иманга келсе, ошондой жетекчилерибиз да иманга келер, инсафка келер иншалла. Мамлекеттин нерсесин өзүнүн буюмундай пайдаланбай турган, элдин ар бир нерсесин, мамлекеттин ар бир нерсесине ошондой кылдат мамиле кыла турган, өзүнүн элине, мамлекетине кыянат кылбай турган жетекчилер келер иншалла. Шайлоого дагы бир эле жыл убакыт калды. Балким кийинки шайлоого чейин элдерибиз ким кандай экенин билип деле калды. Кайра эле ошол адамдар эле парламентте отурганы деле жалган эмес. Элге кандай бир кайрылат негиз? Балким кийинки шайлоого чейин шайлоонун бир башкачараак жол менен добуш берүүгө азыртан өзүбүздү даярдашыбыз керектир балким. Мен айтып кетет элем, бир Ысак Барпиев деген акын абабыз айткан: "Келет элдин колунан эркелетип эр багыш. Келет элдин колунан эркелетип эр багыш. Эрдин эри болсоң да эң кыйын иш эл багыш" дейт. Өтө чоң жоопкерчилик. Эч бир падыша, эч бир депутат же болбосо башка жетекчилер элдин казанына аш салып бербейт. Падышанын жакшысы элине зыян кылбайт.
Жетекчинин жакшысы элин туура жака багыттайт. Падышалыктын элге кыла турган эң чоң кызматы элге коопсуздук жаратып берет. Биз күндүзү саат 2-де көчөдө кандай жүрө алсак, түндө да ошондой коопсуз жүрө алайлы. Биз ушул мамлекетте уруксат берилген бир бизнести кылсак, коркпостон кылайлы. Ушул мамлекетте уруксат берилген дыйканчылык кылсак, эртең сата албай калам, же болбосо арзандап кетет, же болбосо ачып кетет, же болбосо бир каракчы карактап кетет, же паланчы малын каптатып берет деп коркпостон эгин эгейли. Коркпостон чарба багайлы. Коркпостон дүкөн ачайлы. Коркпостон ишибизди кылайлы. Ошол коопсуздукту биздин жетекчилерибиз камсыздап берсин. Ошондо мен айтам, чыныгы жетекчилер болот. Чыныгы ошол элдин ишеничин актаган адамдар болот. Бул биринчи. Экинчи, элге дагы айтат элем, жоопкерчилигин. Жана айтып өттүк пайгамбарыбыздын хадисини. Өзүңөр кандай болсоңор, силерге ошондой башчылар келет. Ошон үчүн биз оңолойлу. Биз койго окшогон болсок, анда койго окшогон болуп калат башчыларыбыз. Биз дагы бир махлукка окшогон болсок, ошондой махлукка окшогон болуп калат башчыларыбыз. Биз акылдуу болсок, биз инсафтуу болсок, эң негизгиси биз чыныгы ыймандуу болсок, биз пайгамбарды жакшы көрөм, Аллахты жакшы көрөм деп бейиштен үмүтүбүз болсо, демек биздин үстүбүзгө дагы ошондой бейиштен үмүтү бар, тозоктон азаптан корккон, Аллахтан корккон адилеттүү падышалар келет деп үмүт кылам. Демек кайра эле бардык маселе элдин өзүнө келип такалат экен дагы. Эл өзү келечеги кандай болот, кандай жетекчилер башкарыш керек, эл өзүнүн тандоосунда кала берет экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналдын түз эфиринде бетме-бет берүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүн биз саясат жана ыйман темасынын алкагында маек курдук. Маекте Жалал Абад шаарындагы Достук мечитинин имамы Дилмурат Ажы Орозов бизде конокто болду. Дилмурат Ажы, бизге бөлүнгөн убакыт акырына чыгып калды. Бизге келип бергениңизге сизге чоң рахмат. Ал эми телекөрүүчүлөр, сиздер менен келерки жумага чейин коштошобуз. Саламаттуу болуңуздар.